Şu baldarıma boğurum açıydı. Şu baldarın janında, enezin janında baldar baktılı olup yaşagangan niye jetsin? Baldarın peşine jakşı olup ketsem degen jakşı ümitlerim var. Былтырдан бері күчөдү да, андан мурун ушу билинип билинбей жүрчү болчу. Былтырдан бері күчөп кетти. Barыңардын үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык болсун, эч бир пендеминти оорубасын. Балдар деле, үй бүлө деле эне деп, ата деп сыстабасын. Бизди тапкан деле эне, баарын тапкан эне. Энесиз жашоо жакшы болбойт, баардыгыбыз билебиз. Ушу үй бүлөгө жардамыңарды аябасаңар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Мен бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө биз кыргыз коомчулугунда бир кичине болсо дагы аздыр көптүр бир эл керегине жарап коелу. Эртеңки акыретибиз үчүн кичине болсо да кызматыбызды кылып калайлы. Анткени бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошо бар мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, ошол Кудай берген мүмкүнчүлүк болгондо бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Аллах Таала бизге убакыт берип жатат. Аллах Таала бизге рызкы берип жатат. Кудай Таалам бизге ушундай басуу, сүйлөө мүмкүнчүлүгүн, көрүү мүмкүнчүлүгүн берип жатат. Бирок ушул берип аткан мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып гана Кудайга шүгүр келтирип, Кудайга рахмат айтып, жакшы ишти жасап койсок деген гана чакырыкты жасап келем. Бирок ушул чакырыктын жыйынтыгында мына бүгүн канчалаган бир туугандарыбыз жакшырып, үйлүү жайлуу болуп, канчалаган бир туугандар ден соолугу жакшырып келет. Бул сиздерге маалым. Бирок бүгүн дагы мына азыр мен Аксы районунун Авлетим айыл өкмөтүнүн мына бүгүн Итагар деген айылда турам. Бул жерге бизди мына ушундай жакшылык иш жетелеп келип, ушуга жакшыга бир себеп болуп калсак экен, сиз көрүп турган бул үй бүлө бүгүн күлкүдөн, жылмаюудан алыс турат. Анткени эне ооруп, сыздап турган үйдө деги эле күлкү болбойт экен. Анан деги эле бир ооруган жандачы. Бирок бүгүнкү күндө бул үй бүлөдө оор күн өтүп, анан сиздер жакшы билген тилсиз жоо катары мындай оорулар бүгүн күн санап күчөп аткандыгы өкүнүчтүү. Бирок келин мекендеш, ушул үй бүлөдөн чогуу кабар алып, биргеликте акыбалынан түшүнүп, анан косунуп коелу. Анткени сиздин сунган колго Кудай береке берери бар. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам дагы көп хадистеринде осуят кылып айтып өткөн. Мусулман мусулманга күзгү деген, мусулман мусулманга тирек, жөлөк болгула, бир туугансыңар. Анткени өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалабаса толук мусулман боло албайт деп айткан. Мына ушул сөздөргө таянып, хадиске таянып жашоону жашайлы. Ошол жашоо туура багыттуу жашоо, достор. Ошон үчүн мүмкүн болсо мына бул үй бүлөдөн чогуу кабар алып, анан мүмкүн болушунча жакшы сөзүңүз болсо дагы, намаздагы дуаңыз, Кудай буйрса ушундай жакшы сөзүңүз менен болсо дагы, 5-10 сомдон болсо дагы жардам колун сунайлы. Анткени менин берген 5 сомум эмне болмок эле дебеңиз. Сиздин берген 5 сом бир адамдын тагдырын өзгөртүшү мүмкүн. Ошондуктан жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Turmuş kurganızga bir 15 yıl oldu. 3 balabız var, Kudayga şükür. Uğraganla şu
6-7 жыл болуп калды. Şu boor men alışıp kelip atır. Bul biz jana bolgondan ayıgışı kıyın eken. A oldu, B oldu, D oldu, ahırı şuga geldik. Operatsiya. Peresetka. Şu gelme gaylılarım kişine jardam berip koyuşunuzdарды so'rab dilim. Köp summa akşam tavuş kıyın eken. Soranarmış. Enezi yok, yaşaş kıyın demiş. Baldarıma, boğurma çit. Hem şu baldarın janında, enezin janında baldar vaktılı olup yaşaganга ne jetsin? Şu kalarım şakşı olup ketişin kalaytılы. Былтырдан бері күчөдү да, андан мурун ушу билинип-билинбей жүрчү болчу. Былтырдан бері күчөп кетти. Азыр ушу ал жок, аппетит жок, анан эме атышка бар. Бир аз бассам атышка болуп кетем. Тамагым да кээде чыкпай калат, үнүмчү. Кээде кичине чыгып калат. Мен көп басканда да кыйналып кетем. Ошо эми балдардын пешенесине жакшы болуп кетсем деген жакшы үмүттөрүм бар эле. Ушу көп сумма чогултуш кыйын экен. Элге кайрылармыш. Кичине жардам берип койсоңуздар. Эми үч баланын ырына, бактына жакшы болуп кетсе болду. Балам айкысы каңыратпастан кошо менен кошо карып жакшылап жүрсүн. Жакшы болуп кетсин. Менден бир жыл кийин эле келген да. Асел бул мен бир тууган алшыным. Бул өзүнүн аялы, мен Азанын аялы улам. Ооруганына көптөн бери ооруп жүргөн. Акыркы күндөрү ушу 1,5 жылдан бери катуу ооруду. 3 баланын энеси ооруп кеткенде ушу үй бүлөсүнө да кыйын болуп атыр, балдарына, 3 баласына, күйөөнүнө деле кыйын болуп. Айылың тынч болсо, кол кошунаң тынч болсо, өзүң деле тынч жашайсың да. Балдарын көрүп бооруң ачыйт. Булар балдар деле энеси менен жүргөн жакшы да. Акыры жөжө деле, тоок деле жөжөлөрүн жакшы карайт го. Жемге чакырып, алыс кетсе истейт го. Ошондой да. Каглайын калайык. Көптү көрсө көл болот дегендей. Колуңардан келген жардамыңарды аябасаңар. Эми күйөөм менен Асан Үсөн бир тууган болгон, мен экөөбүз деле бир туугандай эле болуп калганбыз. Жакшылыгыбызды тең бөлүшөбүз. Колуңардан келген жардамыңарды аябастан 3 баланын ырысына, ушу үйдүн кутуна жардам берип койсоңор, жакшылыктарыңарды аябагыла. Бизден кайтпаса дагы Кудайдан кайтсын. Каглайын калайык. Көптү көрсөңөр көл болосуңар. Жок дегенде 20 сом деле бейишке кирет дегендей. 20 сом болсо деле кайрылуу жасап койсоңор жакшы болот эле. Баарыңардын үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык болсун. Эч бир пенде минтип оорубасын. Балдар деле, үй бүлө деле эне деп, ата деп сыстабасын. Бизди тапкан деле эне, баарын тапкан эне. Энесиз жашоо жакшы болбойт, баардыгыбыз билебиз. Ушу үй бүлөгө жардамыңарды аябасаңар. Анан Ыманбердиев Үзен экөөбүздүн жубайы ооруп аттыр боорунан. Операцияга муктаж болуп. Ал операция Индия мамлекетинде болот экен.
каражат өтө көп сумманы талап кылып атат. Ошого жардам сурап, кыргыз элинен, айылдардан, тууган уруктан кайрылып жардам сурап турабыз. Колуңардан келишинче жардамыңарды берсеңер. Қалайық халық, шу бүгін біз Үзөндүн зайыбы Аселдин ошо төшөктө жаткан жерине келип көрүп, акыбалы өтө оор. Ушул үйдө чийдей балдары менен ушу өтө оор акыбалда жатыптыр. Ушуларга бир жардам катары элден жардам сурайт элек, көпчүлүктөн. Калай көп түркүлсө көл болот дейт. Көпчүлүк жардам кылсак, ушул үй бүлө айыгып жакшы болуп кетсе, ушул үйдөн күлкү чыгып турса жакшы болот эле. Ушу жалпы айылдаштар менен, жалпы эле кыргыз элинен жардам сурайт элем. Өзү теңдүүлөр, тең туштары колдон келген жардамыңарды кылсаңар, ушул үйдө бир күлкү чыгып турсун, жакшылыктар болсун. Ошо кылган жардамыңарды Алла Таалам кайтарат эки эзелеп, үч эзелеп. Ошон үчүн жардамыңарды кылсаңар. Мен ушул үй билен бир тууган болом. Ошо жалпы кыргыз эли менен жардам сурайт элек, ошо бир аз болсо дагы кошумчаңарды берип кайрылышпайсыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мынакей ушу мен кошун аз болом. Ушу кыргыз эли эч убакта мындай кыйынчылыкта эч ким таштаган эмес. Ушуну дагы көптөп себепкер болуп, Кудай шифасын берип, ушу жакшы болуп кеткенге бир себепкер болойлу. Эчим жок. Жалпы журт. Төшөккө киребиз. Бузулбасын, эч ким бузулбасын, мындай сыноолор болбосун эч ким башында. Буга бир себепкер болуп жардам көрсөтөлү. Ошо чоң суммадагы ар адамдын башында ушундай бир түйшүктөр түшөт экен. Эми бул келинибиз ушундай ооруп, кичине кыйналып туруптур. Эми Кудай өзү оору бергенден кийин шифасын кошо берер. Анан бир кечетен баштап биз ушул немени уктук, ушундай кабарды. Анан эл Кудай кааласа мына жапатырмак колунда бар нерселердин бардыгын берип, ушу бир жакшы болуп кетсе экен, бир сакайып кетсе экен деп аракеттебиз. Анан жалпы элге кайрылып кетебиз, ушу колунда барын берип, ушуга бир себепкер болуп, бир жакшы болуп, бала чаканын алдына келип, урук туугандын алдына келип, сакайып кетишине биз баардыгыбыз тилектешпиз. Элиң тынч болсо өзүң тынч дейт. Айылың тынч болсо өзүң тынч. Ошондой айылда ушу бирөө жарым ооруп калыптыр десе, жүрөгүң зыркырай турган болуп калды да. Эми ушу келинибиз ооруп калган экен. Ушуга Индияга барып келиш үчүн көп каражат керек экен. Анан эки жактагы урук туугандан деле, кыргыз элинен деле кичине кошумча болуп калса жакшы болот эле. Ушул үй биле бала чакасы менен толук болуп, күлкүсү жайнап турса, элге деле жакшы, өздөрүнө да жакшы, кыргыз элине деле жакшы. Ушундай оорусурукка чындыгында көбөйүп кетти. Мамлекет дагы мындай кол ала турган учур болуп калар бекен, эми секин мамлекетибиз деле түзөлүп келип аткандай. Калктан да суранып көрөбүз, ушу бир жардам кылышып койгула. Ушу үй билен дагы очогу бузулбасын. Ушу менин айтарым ушу.